Мен Бакытова Айтурган, Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Жылгын айылынан келдим. Мен 15 жаштамын жана азыркы учурда номер 19 Мамадалы Барпиев мектебинде 8-классты аяктадым. Сүрөт тартуу бул менин хоббим жана сүрөттү мен бош убактымда тартам. Эң биринчи мен Чыңгыз Айтматовдун Буг эне чыгармасын тартып, ошондо сыйлыктарды алгам. Ошондон бери ар кандай конкурстарга катышып, жакшы ийгиликтерди багындырып келем. Сүрөт тартканда мен калем жана гуашты колдоном. Сүрөт тартуу убактысы ар кандай болот, ал көлөмүнө жараша жана кыйын оңоюна жараша болот. Эң көп убактысы бул 3 күндөй кетет. Сүрөт тартканда идеялар мага көбүнчө жаратылышта сейилдеп жүргөндө келет. Бул кол өнөрчүлүктү мен мектебимде 9 майга карата кол өнөрчүлүк боюнча конкурста жасаганмын. Конкурста мен биринчи орунду алып, акчалай сыйлык жана грамота алгам. Мында жашыл жаратылыш жана адамдардын жаратылышка, жаныбарларга болгон мамилесин сүрөттөгөм. Жана бул жерде таза суу менен жашыл чөптөр, кооз гүлдөр сүрөттөлгөн. Мен Айтургандын эжекеси, Айтурган мектепте эң үлгүлүү окуучулардын бири жана ошондой эле мыкты сүрөтчү. Быйылкы 2023-24 окуу жылында мына ушул эң сонун сүрөт менен классташ гезитине жарыялады. Айтурган, ушул сүрөттү тартуу идеясы сага кайдан келди эле? Бул сүрөт боюнча айтып берсең. Бул Англия шаары, англис тил декадасында мектепте декадага карата тарткам. Англис тили декадасы болгон үчүн мен англис тилдүү өлкөлөрдөн эң коозун тандап, ошол шаарды тарткам. Бул сүрөттө мен калем жана гуашь менен иштедим. Жана бул сүрөттү 3 күндө тартып. Мен улуу сүрөтчүлөрдөн Симон Кулчокморов жана Леонардо да Винчинин сүрөттөрү жагат жана ал сүрөттөрдөн мен таасир алам жана келечекте ошол улуу сүрөтчүлөр сыяктуу болгум келет. Бул павлин деген куш. Бул глинадан жасалган жана ал каткандан кийин сыртын краска менен боеп койгом. Бул кушту бул өтө кооз болгондуктан жана кооз көрүнгөндүктөн мен бул кошту жасайм деп ойлодум. Жана бул кошту жасаганга 2-3 күндөй кетти. Бул куйругун жана канаттарын өзүнчө жасап, аны каткандан кийин боеп, андан кийин гана кураштырам. Бул куйругу пластилинден жана глинадан жасалган жана гуашь менен боелгон.